Assalamu alaikum kız elim. Men bu video başına kayırılığımdın sebebi Бул видео кайрылуу 3 күн мурда Москва шаарынан тартылып алынган. Анда чет өлкөгө иштемдеп барган 40 адам эмгек келишими туура эмес түзүлүп калгандыгын айтып, нааразычылыгын билдирүүдө. Айтымдарында алардын бардыгы жеке фирмалар аркылуу иштегени барып, бирок документте жазылгандар аткарылбаарын билишкен. Анткени келишим боюнча 40 адамдын бардыгы Москва шаарына иштейбиз деп кетиптир. Бирок Шереметьево аэропортунан тосуп алган иш берүүчү фирманын өкүлү барган адамдарды 3 топко бөлүп, ар кайсы даректерге алып кете турган болгон. Бирок келишимде бул көрсөтүлбөгөндүктөн мигранттар андан баш тартыптыр. жатакана бекер, тамак ашы бир адам 300 рубльга тамак ичсе 150 рубльден жумуш кылган адам төлөйт, 150 рубльден жумуш берген адам төлөйт депчи. Бирок ал договорду мен ошол өкүлүнө көрсөткөнүмдө өкүлү айтты. Бул договор силердин договоруңар 43 саат усунага эле жарайт депчи. Анан мен айттым, эмнеге анда бул договордун астында силердин фирмаңардын матричтин печати турат. Эгерде жарабаса. Учурда баш калкалар жери жок 40 адам мекендештердин жардамы менен жатаканада күн кечирип жатыптыр. Арасында тааныштарына кетип отуруп жарымдан аз эле калган. Алар дагы тамак ашы жок ачка отургандарын айтышууда. Жанагы кой жиктегендей эле чамадан сумкалары менен эле 4 саат подольска алып барды. Ачка, мишип калышкан. Анан мен баары тең ойлошту да, жакшы условиядагы жатаканага алып баратын мейманканага депчи. Бирок барганыбызда жердин түбүндө, мындайча айтканда эч ким жашабай турган жерде бир кичинекей жер үйгө алып кирди. Ичи муздак, условиялары жок. Ушул жерге жатып эс алгыла депчи. Анан мен балдар бүт баары жинденип чыкты. Бул эмне бизди шылымдап атканыбы. Бүгүн аты аталган фирма өкүлдөрү менен миграция кызматы жолугуп бул маселени талкуулашты. Ага видео байланыш аркылуу Россиядагы иш менен камсыздоочу фирманын өкүлү дагы катышты. Айтымдарында 40 адамдын жолуна, жатаканасына деп иш берүүчүлөр тарабынан 2 миллион рубльдан ашык акча коротулуптур. Ошондой эле келишимдеги көрсөтүлгөн убадалар дагы өзгөртүлгөн эмес дешет. Те люди с нашей стороны, которые встречали... Аэропорттон тосуп алган адам көп маалыматты биле бербейт. Эмгек келишимин ал жерден талкуулоо дагы туура эмес. Ишке орношом деп келип жаткан адамдар эмне себептен бизге, кеңсебизге кайрылган жок. Алар ошол аэропорттон эле баш тартып, иштебейбиз деп кете беришиптир. Эми бул тууралуу Кыргызстандын өкүлчүлүгү чара көрүп, бир пикирге келебиз деген ойдомун. Балдар ошо жумушка бараткан адам менен келишим түзүлөт. Андан кийин ошо түзмө-түз ошол жакта жумушка алып аткан ишкана менен келишим түзүлөт. Ал жерде деле тиешелүү эмгек инспекциясы бар, миграционный службасы бар. Ошолор келип акты түзүп, туура булардын эмеси туура келген бир акты болсо дагы ошол жерден далилдүү болмокта. Анан ошол жерден аэропорттон болуп кеткен эле келишпестик. Мамлекеттик миграция кызматы болсо видео кайрылуу жасаган адамдар тарабынан азырынча доо арыз түшпөгөнүн билдирди. Ал эми аларды жөнөткөн фирма болсо былтыр эле ачылып, декабрь айында лицензия берилип иштей баштаптыр. Уруксат кагазы алыш үчүн биздин борборго кайрылыш керек. Ал жерде эң негизги талаптардын бири бул чет мамлекеттик өнүктөшү менен келишим болуш керек. Чет мамлекеттик жарандарды алып келүү боюнча, өзүнүн мамлекетине иштетүү боюнча. Анын менен бирге 175 токтомдо, өкмөттүн токтомунда бул уруксат берүү боюнча тартиби бекитилген. Ошол токтомдун негизинде биз ишти алып барабыз. Ал эми миграция кызматынын Россиядагы өкүлчүлүгү менен байланышканыбызда тараптар ортосундагы сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы белгилүү болду. Айтымдарда мигранттардын жашаган жерине тамак ашы жеткирилип, кабар алып кетишкен. Трудовые договора будут заключены. Бул эмгек келишими сүйлөшүүлөрдүн негизинде кайрадан түзүлмө болду. Ошондой эле Кыргызстандан чет өлкөгө иштейм деп кетип жаткан адамдарга дагы кайрылат элем. Эгер силер эмгек келишиминин негизинде кетип жатсаңар, анда мамлекеттик миграция кызматына кайрылып, ал фирмалар тууралуу кененирээк маалымат алып алышыңар керек. Миграция кызматынын маалыматы боюнча өлкөдө 100гө жакын жеке фирма 18 өлкө менен кызматташып, эмгек мигранттарын келишимдин негизинде жөнөтүп турат. Мисалы 2019-жылы 7,5 миң адам ушул ишканалар аркылуу чет өлкөгө иштегени кетсе, 2020-жылы пандемия кесепетине байланыштуу бул көрсөткүч 200 адамга дагы жетпей калган. Дастан Жолдошев, Акзат Тилеев, НТС.